It should not be a big surprise. I mean, we've been working in Kurdistan on rule of law for a long time. Бүгүн Бишкекте журналисттер арасында өткөн сынактын жеңүүчүлөрү сыйланышты. Иш-чара Европа биримдиги тарабынан каржыланып, адилеттүүлүккө мониторинг жана адам укуктарын илгерилетүүдө жарандык коомду чыңдоо долбоорунун алкагында өткөрүлүүдө. Сынакка адам укуктары, гендердик теңдик жана экология маселелери чагылдырылган 10дон ашык журналисттердин материалдары сунушталган. Катышуучулардын көпчүлүгү буга чейин атайын окуудан өтүп, дискриминация жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча билим алышкан. В целом проект сфокусирован на 3 направлениях в сфере прав человека. Это гендерное равенство, это право на безопасную окружающую среду или экологические права, мы говорим, и право на неприкосновенность частной жизни или защита персональных данных. Конкурсная комиссия уже по критериям конкурса в соответствии с целями и задачами проекта и проведенными мероприятиями отобрала самых лучших, чьи материалы заняли действительно такое значимое, достойное место и были отмечены как лучшие, освещающие эти тематики. Иш-чаранын алкагында панелдик талкуу уюштурулду. Анда медиадагы айымдардын үнүн чыңдоо жана эксперт катары катышуусун көбөйтүү маселеси көтөрүлдү. Катышуучулар маалымат каражаттарында гендердик баланс сакталуусу абдан маанилүү экендигин белгилешет. Кыргызстанда ушул айымдардын медиада берилиши чоң көйгөй. Эмнеге дегенде ушул айымдарды эксперт катары, карман катары, алардын цитаталары эркектерге салыштырмалуу абдан төмөн деңгээлде. Көбүнчө ушул эркек мырзаларды эксперт катары же негизги карман катары же алардын сөздөрү көбүрөөк берилет. Буну биз мониторинг жүргүздүк Кыргызстандагы медиалардын арасында. Бүгүнкү панелдик талкуодо мен ЖМКларга, журналисттерге өзүңөрдүн материалдарда, редакцияда айымдар менен мырзаларга мындай балансты сактоону, кармоону мындай үндөйт элем. Ага байланыштуу биз атайын ушул кодекс иштеп чыкканбыз. Ар бир журналист өзүнүн материалында ушул балансты кантип кармашы керек, бир гана материалында эмес, өзүн алып жүрүү, ошол маселеге өзүнүн көз карашын кароо, баланс менен кароо жагындагы ушул кодексте берилген. Ошол тууралуу маалымат берем. Уюштуруучулар мындай иш-чаралар жарандык коомду өнүктүрүүгө жана ачык айкын медиа чөйрөнү түзүүгө өбөлгө болоруна ишеним артышат. Зарема Жаналиева, Гүлчоро Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары. Адилеттүүлүк мониторинг Кыргызстан адам укуктарын илгерилетүүдө жарандык коомду чыңдоо долбоорунун журналисттер арасындагы сынактын жеңүүчүлөрү.